Kaçtansızlar kospa? Анаркүл Өмүрканова 20 жылдан бери Актылар районунун Жаңсылап айылындагы байланыш бөлүмүндө эмгектенет. Өлкөдө санараптештирүү жайылтылганы менен убактысынын көбү жумушунда өтөт. Айына бир жолу пенсия тараткандан тышкары ар кандай төлөмдөрдү кабыл алып, аларды тиешелүү мекемелерге жөнөтүү да анын түздөн-түз милдети. Ал эми кичимекеніне жеткен интернет күндөлүк түйшүгүн кыйла жеңилдетип, бир кездегидей 50 чакырым алыстагы район борборуна барып келмей токтогон. Мурун китапча жазып, анан биз отчет жазып кетирер элек. Мурун бүт колго жазчыбыз, 3 копия копировка деген бар эле. Азыр компьютер менен сырасы басага чыгышталып, элдер ошого аябай ыраазы. Сырасы чыгышталып калды деп сүйүнүп атышат. Взнос, рот взнослорду алабыз. Пенсия таратам, терминал менен акча таратам 2 миллиондой. Көрсөтүлгөн жогору кызматка жараша, айылдын чок ортосундагы өткөн кылымдын 70 жылдарында курулган чакан имаратка кирип чыккандар да арбын. Тилекке каршы анын эскилиги эч ак жеткендиктен кардыларга ыңгайлуу шарттарды түзүү олуттуу маселеге айланган. Бактка жараша муну оң жагына чечип берүүнү 80 жылдык өмүрүнүн 30 жылын дал ушул мекемеге арнаган Бузурманкул Сасыковдун балдар кыздары өз жоопкерчиликтерине алышкан. Кыска мөөнөттүн аралыгында ал ийне жөнө чейин оңдолуп, заман талабына ылайыкташтырылды. Ойлошкан ошо биз ошо акыр Кыргыз почтасы пенсия эле таратып, пособие таратып эле жүрөт, башка жумуш жок деп. Кыргыз почтасы күндө баягындай логистикалык перевозка болот да. Мындай ташыйбыз, жүк ташыйбыз. То есть Бишкекке келет, Бишкектен бүт региондорго, бүт аймактарга ташылат. Любой моментте заказ кылса, өзүнүн атына келе берет. Ошо электрондук коммерцияны, посылка, почта, каттарды дагы эле болуп атат. Көнүмүш аратылса статистикага таянсак, өлкөбүздө 1000ге жакын байланыш бөлүмдөрү бар. Алардын дээрлик 80%-ы Нарын сыяктуу алыскы элет жериндегилерди тейлейт. Почта кызматын пайдаланышкандар анын өздөрүнүн күндөлүк турмуш тиричиликтери үчүн өтө эле ыңгайлуу экендиктерин жашырышпайт. Демек, аталган тармакты жаңыртуу жана илим менен техниканын акыркы жетишкендери менен камсыздоо баардан мурда айылдыктарга көрүлгөн камкордук десек жаңылышпайбыз. Бул жерде единица салгандан баштап муниципалдык кызмат, пенсиянын карточкалары, бардык кызматтар жүргүзүлөт. Биз сайыс программасына киргенбиз. Бардык айылда жана жогоруда айткандым, РСК менен биздин пост терминалдар бар. Бардык айылда пост терминалдар иштейт. Бардык төлөмдөрдүн баары ошол жерде кабыл алынат. Албетте, бүгүнкү сан ариптештирүүнүн күчтүү конкуренциясында почта кызматынын артка сүзүлүп калары толук мүмкүн. Бирок мекенибиздин бийик тоолуу экендигин жана аларды калкыбыздын 3төн 1 байырлардын көңүлүнө түйсөк, анын актуалдуулугу жок дешке эрте. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.